Ассаламу алейкум достор, ошто жапалакта адырдабыз. Туугандар, былтыр ушул жерге сол тарабына жүгөрү, бул жагына картошка айдаганбыз. Буюрса түшүм жакшы эле болду. Бул жерде адыр жерде тамчылатып суугаруу менен суугарылат. Бүгүн 4-апрель туугандар, жүгөрү тигейин деп атабыз. Жүгөрүнү кантип тигейин деп атабыз. Туугандар, мына ушул биоглинин жана триходермин. Биоглинде 4 литр сууга чылап алып, жүгөрүнү мына ушул супер микоризаны колдонолу деп атабыз. Кышы менен быйыл ушул микориза жөнүндө көбүрөөк маалымат алдым, быйыл колдонуп көрөлү. Грибокорин. Бул туугандар 200 граммдык пакеттеген корейский биохайтек деген компанияныкы. Бул эмне кылып берет бизге? Бул кадимки эле козу карындын спорасы, уругу десек болот да. Мына ушул урук мака менен, же болбосо картошка менен тандем иштеп берет экен. Тандем дегенде кандай? Бул тамырына жабышып алып, симбиозда, биргеликте жашайт дагы. Жүгөрү буга органикалык нерселерди алып берсе, бул жүгөрүгө ошол органиканы майдалап, жеп, микроэлемент кылып берет. Мындайча айтканда, фосфор, азот, калий бүт бардыгын бөлүп, тузга бөлүп туруп, бул козу карын жүгөрүнү же маканы, картошканы багат. Бул нерсени бир эле ошол картошкага эмес, буну помидорго, бадыранга, алма, груша, өрүк, ошондой эле эспарсептерге дагы колдонсо болот экен. Мына ушул нерсени колдонуп көрөбүз. Мына ушул 200 граммдык пакет 1 гектар жерге жетет экен. Быйыл биринчи жолу колдонушум. Корейский деп мактап атышат. Көрөбүз туугандар, кандай болот, кандай болбойт. Былтыр ушул жерге тигилген жүгөрүнү, маканы көрсөткөнмүн, жакшы болгон чындыгында. Бул жагында картошка болгон, картошканы дагы көрсөткөм, жакшы болду. Картошканы былтыры хлорелла менен бакканбыз. Хлорелланын да таасири жакшы эле болгон. Нар жак бактын арасында малина эккенбиз. Малина былтыр ушул күн ысыктан көбүрөөк жабыркады. Ал жерге билесиздер, былтыры жанагы гидрогелди колдонгонбуз да. Пока бирдеке дештен алысмын, пока 3 жыл эксперимент кылып турганын айтсак болот аны. Бирок мына хлорелла менен биогумус чындыгында жакшы иштеп берген. Быйыл аянтты кеңейттик. Картошканы мына ушул чоң аянтка кеңейтип тиктик. Бул жерге питаниясын сразу берип, азыгын, кыгын берип, бар жогун төктүк. Эми мына ушул супер микориза, ошондой эле хлорелла жана башкаларды быйыл иштетип көрөбүз. Бул замандын талабы, келечекте барып био азыкка өтөбүз. Бул турган нерсе барып ушуга өтөт. Химия акырындап мына ушундай нерселерге жол бошотот болуш керек. Пока бул кымбат, 4,5 миң сомго алдык. Бирок өзүн актайт. Тамыр мощный боло турган болсо, демек үстү дагы жакшы иштеп берет да. Туугандар, көрсөтөм, быйыл кандай жүгөрү болду. Супер микориза кандай иштеп берди. Пока экспериментке. Сиздер да көрүңүздөр. Буну баягы Индира деген эжекебиз бар го. Ошол эжекебизден алдык. Мына ушул 1 грамм микоризада 2500 спора болот экен. 2500 урук болот экен да. Демек мына ушунда 200-гө көбөйтө турган болсок, ошончо козу карын бар экен да. Туугандар, иштерге ийгилик. Кудай кааласа кандай болгонун көрсөтөбүз алдыда.